экологияга кирген себеби маралдарды бишире карап берели дегенден экологияга киргем. Былтыр майдын 1-ине келген бияка 5 таш мамилеге жаратылыш паркка. Сентябрга чейин сетканын ичинде болчу да. Ошол жерден карап жем жешип, ошол жерде жүрчү. Анан кийин сентябрларда уже сыртка кой берилди. Маралдарга жакты, булар уже адаптация алып, кадимкидей келгенде эле кой бергенден кийин эле бир 3-4 айдан кийин кадимкидей жүнөрү түлөп, эттенишип сон болду да. Азыркы учурда 5 маралы тууду да. Калганы бир бардыгы боз эмес, бирок 7-8 боз болчу да. Бешташ өзөнүн төр жагында көлдүн үстүндө жүрүп 11-дей. Анан кийин орто ченин Терек деген сай бар, Коктур. Ал жакта 11-дей жүрү да. Анан 1ден 2ден 3дөн 4дөн бөлүнүп, ошол суу чээктерде арчалардын арасында жана туугандары бөлүнүп кетет экен өзүнчөчү. Мындай жакын, өтө жакын жолотпойт. 10-15 метрге барып көрсө болот да. Аябай сак жаныбар болот экен негизи маралдар. Булардын өздөрүнүн жашоо болгон мындай инстинкти бар экен да. Мисалы бир сайдын ичинде отуп аткан болсо, бир өзү постоянно өйдө туруп, атасында турат да, мындай карабулда. Эки жагын карап турат экен да. Анан бир жака башка сайга же коктуга кете турган болсо, биринчи эркектери барат. Ошол жакты безопасностьтун изучать этип келип, анан биякта ээрчитип кетет экен.